Мына орозонун күнүндө эми ушундай бир аз баягындай саясат нерсени мына нерсени токтоткан нерсе деле болбойт экен да. Флоттонду азаттыктан көрүп калдым. Жанагы сноска илешкен үйлөр боюнчачы. Баягы чоң эле акылдуу эле чоң кишилер, чоң эле эжелер чыгып алып, мамлекет бизге кенемти төлөп берсин, анан кийин буза берсин деп атпайбы. Мамлекет мындай акыл эси жайында болду адамдардын, мен түшүнбөйм да мен. Мамлекет кечирип койгула, биздин жерге силер уруп алган турбайсыңарбы деп силерге кенемти берип анан кийин жылдырыш керекпи? Кызык адамсыңар да. Силер өзүңөр мамлекеттин жерине, элдин жерине чыгып атасыңар, анан еще силерге кенемти төлөп бериш керек. Силер же мамлекет бирөө эл мындай заставить этип курдуруп, заставить этип салдырдыбы? Башында куруп атканда ойлонуп салбайсыңар мындай. Кайсы жака үйдү куруп атам, кандай кылып атам деп эле. Эптеп эле баягы жолго чыгып эле дубалымы коюп алсам болду, меники болуп калат деген эле ошондой атайын эле немеде салгансыңар да убагында. Башка нерсе бар. Дин боюнча деле айтып атат. Молдолорубуз айтып атат, ажыларыбыз айтып атат, туура эмес. Ахиретиңерге туура эмес болуп калат. 1 метр жер болобу, 2 метр жер, канча жер болсо ham элдин жери, мамлекеттин жери болсо кайтарып койгула деп атат. Эгерде атаңар билбей кылып алган болсо, балдарыңар кайтарып койсун деп атат. Ошентсе деле жетпей атат да, дагы деле ошол акча деп атасыңар да. Баягы адамдар жерге тойбой атат, жер адамга тойбой атат да. Кызыксыңар да, ушундай бир кызык нерсени өзүңөр билип эле азыр мурдагыдай илгеркидей заман эмес, азыр элдин баарында эле барчылык заманда эле жашайсыңар, шүгүрдеги эле. Ошончолук үйдү жолдун боюна заңгыратып салып. Кичине эч нерсеңер кетпейт. Мамлекеттин жерин, элдин жерин кайра кайтарып койгула. Жөн эле кенемте, пенемте деп элечи. Ал жерден башка бирөөлөр чет мамлекеттин адамдары жүрөбү, өзүңөр жүрөсүңөр ошол жерден эле кайрачы.